Şvetsiyada жүрgөнүmө 2,5 жыл болду. Документ назабынан үйгө бара албайм. Үй бүлөмдү, бала чакамды таштап, балдарыма тарбия бере албай, ушул нерсеге канча күнөөлүүбүз. Мен да ошондой, балдарыма тарбия бере албай калам. Эртең менен кетем, анан кечинде келем, балдарым уктап калган болот. Кече интернетте бирөө жүрөт. Ошо эртең менен кечинде келсе, анан бир күн түштө келип калса, ата, бүгүн үйгө жатып кетиңизчи, бала сураныптыр да. Ошо менде болгон. Менин балам Абдулла азыр быйыл 9 класс. Анан bir жолу машина бузулуп калып, шейх ооруп калса, сабакка бара албай үйгө келсем, кирсем эле коридордо мени көрүп, деп эле бакырып чочуп үйгө кирип кетти. Аркасына келсем, качып бул үйгө кирип кетти. Анан аялым айтты, бул эмне жинде болуп калсам, айтат, сени тааныбай атат дейт. Мен тааныбай калыптыр. Эртең менен кетесиң, сабактан кийин келесиң, балаң уктап калган болот, ошентип отуруп, балам мени тааныбай калыптыр да. Азырга чейин кээде балдар баш чоңоюп калып айтышат, сиз менен биз аябай чогуу отургубуз келет, сүйлөшкүбүз келет, анан биз дейт, сизди таппай калабыз дейт. Менде сабактар, воскресенье сабактар болот. Анткени адамдар колу бош болгондо мен сабак өтүп калсам дейм да. Адамдар башка күнү колу бошобойт. Эртең менен базар күнү эртең менен кечке чейин сабак менде. Балдарым каникулда, мен каникул болбойт мага. Ана мен айтам, балдарым мени кечиргиле, балким кыяматта мени айтасыңар, бирок мен силер жашаган коом таза болсун деп айтам. Эртең менен ондо аялдарга 10го сабакка барыш үчүн саат багында даярданышың керек болот. Кечинде эркектерге сабакка чейин даярданышың керек болот. Сабактан кийин куттанга ошентип отуруп алар тап калган болот. Анан мен эмне кылышым керек болот? Мени кечиргиле силер. Бирок мен дуа кылам, Кудай Таалам силер жаман кылбайт деп айтам да. Ошон үчүн мен деле ушундай кээде балдарыма тарбия бере албай күнөөкөр болуп калам деп ойлойм. Анем урматтуу бир тууганым, аракет кылыш керек. Эгерде ошол балдар тарбия жаман болуп бараткан болсо, эптеп кетиш керек. Бияка колго түшпөсөң өздөрү кетире берсеге бар кет деп эле. Кетирбейби? Кетирет, айттым го, кетирет. Бесплатно салып берет. Бесплатно салып берет экен. Иш бизде дагы көп, жатат жерде тикенек басып эле. Абдан көп иш бизде. Иш көп бизде. Жер андан бетер көп. Тордой деген базар жата суналып эле. Магазиндар ачылып кеткен аябай. Ой, иш көп бизде. Детей сколько у вас, брат? 5. 5? Факат? Факат, 5. И мало? هذا بتقدير الله تعالى ليس بيدي أنا. Обычно я много слышу про многоженство, я думаю, что у вас детей тоже... عندي 5 أطفال وزوجتان. أنا كذلك يعني عندي 5 زوجتان. طيب لما السؤال؟ يعني أنا فكرت أنت يعني متزوج ب я лучше буду говорить по-русски. Нет, بالعربية. أنت تحب التعدد وعندك يعني كثير أطفال. نعم. ما عندي يعني ما عندي معلومات يعني. عندي زوجتان، عندي 5 أطفال إلى الآن. في المستقبل ما أدري. إن شاء الله.